Асан сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператор Эгнар Орозалиев. Монтаждын режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Өткөн келе жигиттерди кайра чакыралы бияка доскага. Өткөндө бизде кимдер бар эле? Асан бар эле, Руслан бар эле, Керим бар эле. Асан, Керим, Руслан. Асан сабакка келатат. Алдынан Керим чыйып калды. Керим саламдашкандан кийин айтат: "Эй, Асан, атаң машинеси кандай эле?" дейт. Мен атам машинесі Opel дейді. Деді. Мен атам машинесі Mercedes дейді. Mercedes Opel'ден жақшы дейді. Біздің Opel деле жақшы? Жоқ, Mercedes ең крутой машина Mercedes дейді. Жоқ, Opel жақшы. Жоқ, Mercedes жақшы. Өкөн сөзін не десе болады? Екеуі айтышып атады. Турабы? Айтышудан кейін еле емне келеді? Айтышудан кейін еле талаш келеді екен. Демек, талашу жана айтыш бүгүнкү биздин сабак темасы. Мен атам машинеси сенин атаңдын машинесинен жакшы деп атат. Жок, менин атам машинеси сенин атаңдын машинесинен жакшы деп атат. Асан Керимдин атасынын машинесинин кемчилигин, жолсун жетишпегиндигин айтат. Бул болсо тетирсинче мунукун. Мына ушул экөөнүн сөзүн биз айтыш дедик, талаш дедик. Демек, талаш деген эмне дегенде кантип айтсак болот? Ар бир адамдын өзүнүн оюн айткандыгы. Мактануу. Мактануу дагы. Айткандан кайтпаган адам. Бул мунун атасынын машинесин жамандап атат, бул мунун атасынын машинесин жамандап атат. Демек, айтыш деп эмнени айтабыз? Талаш деп эмнени айтабыз? Кимдир бирөөнүн кемчилигин, кимдир бирөөнүн жетишпегендигин, же болбосо өзүнүн артыкчылыгын көрсөтүү менен наркынын үстүнөн үстөмдүк кылууну талаш дейт экенбиз. Сени мунуңан мунуку жакшы. Дедим, жок агай, мен өзүмдүкү эле жакшы дейм. Мен сенин начардыгыңды көрсөтүп, мунун жакшылыгын көрсөтүү менен бирге сен менен эмне кылып атам? Талашып атам. Демек, мен сенин кемчилигиңди сени басаңдатып, сенин үстүңөн муну артык кылуу үчүн менин болгон аракетимди талаш дейт. Демек, кимдир бирөөнүн үстүнөн басмырлап сүйлөгүсү келсе, муну эмне десек болот экен? Талаш же айтыш. Пайгамбар айтат: адамдар талаша бергендигинен туура жолдорунан адашкан дейт. Билал ибн Саад деген бир окумушту өткөн, ислам тарыхында көрүнүктүү инсандардан ошол айтат да. Улам талаша берген, жана өзүнүн талаша билгендиги менен мактанган адамды көрсөң, аны акыретте уттурду дей бер дейт. Талаша берген адам жана талашкандыгы билгендиги менен мактанган адам акыретте уттурган адам дейт. Эмнеге? Буга Ибн Абу Лайла деген бир окумуштун сөзү жооп берет да. Мен досум менен талашпайм дейт. Анткени мен анын сөзүн жокко чыгарып, же жок эле дегенде кыжыртантып коюшум мүмкүн дейт. Талашууга кеткен убакыт адамды чыныгы илимден, чыныгы турмуштан аластып коюшу мүмкүн. Анын үстүнө талашууга кеткен учурда, талашууга кирген учурда эми өчөшүп калды да, муну жеңем деп. Чынбы? Муну жеңиш үчүн бул эмне гана колдонбойт да? Жалганды да колдонуш мүмкүн. Менин атамдын машинесин турбо дизель, между прочим, да? А балким атасыныкы жөнөкөй эледир. Калпайтуу менен мунун үстүнөн басмырлоого жеткирүү үчүн талашкандык эмне болот? Бул да чоң күнөө. Эмнеге? Калпайтылды. Асан менен Керим экөө талаша кетти деп коелу да. Асан чындыкты айтып атат. Мисалы, бул дубал ак деп атат да. Десек, Керим айтат, жок, бул дубал ак эмес, көгүшүрөөк дейт.
Бияқтан Руслан келіп қалды. Егерде дуал шындап эле ак болсо, Руслан эмне кылыш керек? Эгер ал чыныгы дос болсо, ошо талашпай чыгып кетиш керек. Дагы кимде кандай вариант бар? талашты токтотуш керек. Талашты токтотуш керек. Демек, негизи исламда айтат да, бизде айтат, талашаардан мурда силер талашып аткан маселе талашууга жарайбы, жарабайбы, ошону карагыла дейт. Пайдалуу нерсени талашып атасыңарбы, же пайдасыз нерсени? Дуалдын актыгын, көктүгүн талашуудан пайда барбы? Пайда жок. Буга кеткен убакытты биз эмне дейбиз? Ысырап убакыт дейбиз. Чынбы? Бекер кетти бул убакыт. А эгерде бул жерде маселе болсо, Кудай барбы, жокпу деген маселе болсо. Асан айтты Кудай бар деп. Керим айтты Кудай жок деп. Руслан угуп калды келип. Руслан эмне кылыш керек? Руслан келип экөөнүн оюн угуп, туура жагына кошулуп талашты токтотуу. Демек, берден Кудайдын бардыгы же жоктугу жөнүндөгү маселе бул адамдын жашоосунун өзөгүн түзгөн маселе. Бул диний маселе. Бизде исламда айтат, диний маселе талашка түшкөндө чындык менен кошулгун дейт. Демек, Кудайдын бардыгы же жоктугу жөнүндө маселе көтөрүлгөндө, анын бардыгын далилдөгөн аракет кылыш керек. Мен бир журналда окуганым бар, бирөө айтат да, мугалим атеист экен да, окуучуга суроо берет дейт. Мугалим айтат да, мен сага дейт $1000 берейин дейт. Кудайдын каерде бар экендигин мага көрсөтүп бер дейт да. Кудай каерде Кудай бар, ошону көрсөтүп бер мага дейт. Столдо турабы, же потолокко илинип турабы, каерде ошону көрсөтүп бер деп эми тигини басмырлап атат да. А тиги бала имандуу бала. Агай, мен сизге $2000 берейин. Сиз Кудайдын жок жерин мага көрсөтүп бериңизчи дейт. Чындап эле азыр каякты карасаң акылың тың болсо, каякты карасаң Кудайдын бар экенин билесиң да. Акылың жок болсо көзүңө көрүнүп турса деле билбейсиң. Ошондуктан диний маселе болгондо талашкан оң дейт. Диний маселеден башкасын талаштан баш тартуу дейт. Талаштан баш тартуу менен биз эмнеден баш тартабыз? Кимдир бирөөнүн көңүлүн оорутуудан, калпайтуудан, кимдир бирөөгө басмырлоо кылуудан, кимдир бирөөнү запкы чектирүүдөн баш тартабыз. Талаш демекчи, эсиңерде бар, бир кайсыдыр бир сабакта биз билим алуу жөнүндө эреже өттүк эле, эсиңерде? Билим алуу жөнүндө. Мына ошондо мен учкай айтып өттүм эле. Эгерде дейт, билим жөнүндө маселе көтөрүлсө, суроо берүү маданиятын айтат да. Сен чындап билбесең анан сурагының дейт. Кээ бирлер бар, билип туруп эле сурайт. Калп эле өзүн өлмөмүшкө салып эле, мына мындай го, ушундайбы? Карап турат, мону жайлайм дейт. Алдындагы айтып атат, карап турат, мону жайлайм. Мына суроо берсем өлөт азыр дейт. Демек бул туура эмес. Бул өзүнүн ошол нерсени билгендиги менен тиги сүйлөп аткан адамдын дараметин, аброюн түшүрүүгө аракет жасоо, бул талашка кирүүгө алып барат. Мисал үчүн, Асан биринен айтып аткан болсо, Керим аны атайлап Асанды басмырлагысы келип эле билип турган нерсесин сурады. Бул да ардангандан бирок аны билбейт да. Билбей буга калп эле бир нерсени жооп берип койду, элдин көзүн чуят болбойн деп. А жок, сен билбей тургайсың, ал мындай эмес, ал мындай. Ал андай эмес, мындай деди. Экөөсүнүн ортосунда эмне пайда болду? Талаш пайда болду. Талаштын аягы эмне болот? Талаштын аягы мушташ дейт. Бүгүнкү сабактын дагы бир бөлүгүн биз айтыштар, талаштар дагы бир бөлүгүн тартыш деп бөлүктү киргизели. Тартыш деген, жана бириңер айтып кеттиңер, жок эле нерсени тартыша берүү. Жок эле нерсени көгөрүп туруп алуу. Көбүнчө бул укук маселелеринде көп болот да. Азырет Али деген болгон 4-халиф, пайгамбардын күйөө баласы. Ошол бир күн мынтип шаар аралап барат да, өзү падыша. Кайсыдыр бир дүкөндө согушка кийген зоот илинип турат экен да. Анын дүкөндүн ээси еврей.
Мына мен зоотум десе, тиги жөөт тан албайт да. Аны экөө сотко барат, казыга. Казы тиги Алини көрүп, ордунан ыргып турат. Эми падыша келди да сотко. Падыша айтат, Али айтат, отура бер, мен жөнөкөй гана доогер катары келдим дейт. Сен адилет чечип бергениң экөөбүздүн маселебиз дейт. Кандай маселе десе, муногу жөөттүн дүкөнүндөгү завод мен согушка кийген заводум болду дейт. Бул аны тан албай атат дейт. Казы айтат, сен кандай күбөлөрүң бар дейт. Десе Али айтат, менин 2 балам бар дейт. Асан жана Үсен. Казы айтат, сенин балдарың сага жан тартат да. Ошон үчүн алар күбөгө жарабайт дейт. Десе Алинин жини келип кетет. Сен айтпа, сен уккан эмес белең дейт. Пайгамбар Асан менен Үсөнү бейишке кирет деп айткан эмес беле дейт. Бейишке кирет деген булардын күнөөсү жок, булар калп айтпайт дегени да. Менин балдарым болгону менен, бирок адилет күбө берет дейт да. Десе Казы айтат. Жарабайт дедим, жарабайт дейт. Анда менин башка күбөм жок дейт дагы, мен утулдум деп туруп кетет. Кеткенден кийин тиги жөөт Казыдан сурайт, бул ким деп. Кандай ким? Бул мусулмандардын падышасы, Али деген ушу дейт. Тиги жөөт артынан чуркайт, барып, "Эй, сен Али деген сенсиңби?" дейт. "Ибн Абу Талиб сенби?" дейт. "О, мен" дейт. "Сен ушу дүңгүрөп турган мусулмандардын мамлекетинин падышасы Катардагы сотко барып, бир менден утулганыңды тан алып кетип атасыңбы?" дейт. "Ооба" дейт. "Анда мен мусулманчылыкты кабыл алдым, мен заводтумун" дейт. Дегенде Али айтат, "Эгер сен муну мага берген болсоң, мен сага кайра муну белек кылып бердим" дейт. Берин айтыла турган нерсе Алинин соттун чечимине, өкүмүнө баш ие билгендиги. Мунасага келе билгендиги, падыша болсо дагы. А бизде тартыш эмнеден пайда болот көбүнчө? Баш ийбегендиктен. Талаша беребиз көгөрүп. Жок, уже тартышып туруп аласың да, кээде принцип деп коет го. Маган кереги деле жок дейт. Мен аны ыргытып деле берем. Мен просто муну жеңсем болду дейт. Ушундай бар го? Мен просто принципке туруп алдым дейт. Маган кереги деле жок дейт. Демек бул мунасага келбегендик, көгөргөндүк эң жаман мүнөздөрдүн бири дейт. Пайгамбар айтат да, ичиңердеги эң жаманыңар мунасага келбегениңер дейт. Мунаса дегени ынтымакка, орток сөзгө келбегениңер. Сөзгө көнбөгөндүк, болду эми жеңилгениң тан алып кой дем, жеңилдиң да. Жок, мен эмне жеңилет экен? Мен кой туртук Американын чечими келе элек. Жолду мен коем, муну кечирип коем. Эч кечире албайм да мен аны. Кечиргим келбейт. Эмне мен аны кечирет экенмин? Адамдын абалына кире билбегендик, калп эле талаша бергендик мүнөз, калп эле айтыша бергендик. Ашыкча адамга азап алып келүүчү касиеттердин бири дейт. Пайгамбардан сурашат да, мусулман адам өзүнүн мүнөзүн кантип оңдойт дейт. Дегенде калп сүйлөгөнүн чындыкты айтса дагы талаша бергенин токтотмоюнча момундун ишеничи толук болбойт дейт. Ишенич качан толук болот экен? Демек, калп сүйлөгөнү токтотобуз. Анан бирөө менен талаша бергенди токтотобуз. Ошондо ишенич толук болот. Дагы бир өзгөчөлүк бар адамдарда. Тартыша берсе, талаша берсе, аларга шоу. Мисалы, Асан менен Керим экөө талашып атат. Тартышып жакалашып атат. Руслан деген Керимдин досу деп коелу. Ал келди дагы Керимдин тарабын талашып туруп алат да. Бул чындыкты айтып атабы, бул туура эмес кылып атабы, анысына карабайт. Бул мунун досу, ошон үчүн мунун тарабында болушум керек. Бул да туура эмес дейт. Чындыкты билбей туруп талашка киришпе дейт. Чындыкка көзүң жетпей туруп, тууганың болсо да, досуң болсо дагы тарынса тарынсын, бирок акыйкаттыкты бузуу үчүн кирбе дейт. Демек, эң жакшысы бирөөнүн талашын көргөндө чындыкты түшүнүү. Эгер чындыкты түшүнө билбесек, кийлигишпей эле коюу. А эгер билимдүү адам болсо, билимдүү дегенибиз мына биз өтүп аткан сабактардан билими бар адам болсо, ал талашты токтотууга аракет кылат. Чындыгын териштирүүгө аракет кылат.
жана арадашкан эки тарапты достоштуруп талашын токтоткону бүт күчүн жумшайт. Кайсы талашты биз туура дейбиз? Мынау планета менен мынау планетанын ортосу момунча километрси жок, момунча километр. Ушу пайдалуу? Көр эле өтүп барат талаш берип. Мынау столбо деген мындай, мынау столбо деген мындай. Пайдалуу? Демек, мындай талаш пайдасы. Кандай талаш пайдалуу? Билимге умтулуу жана чын билбегендигиңди билүү үчүн болгон суроо бул пайдалуу. Өзү көп сүйлөгөн адамды Кудай жаман көрөт. Кудай эмес, биз деле жаман көрөбүз, тантык депчи, билесиңер. Бирок бир окумуштуу айтат, жумшак сөз менен талашкан адамды Кудай жаман көрбөйт дейт. Кыргызда сөз бар го? Жумшак сөз жыланды да ийинден чыгарат дейт. Эгер талаш муктаждыгы пайда болсо, жакшы сөз менен атаандашыңды тарынтпай, сөзгө конок берип, аны уга билип, аны талашууда максатың эмне? Ага окшоп сен анын үстүнөн үстөмдүк кылуу эмес да, анын билбегенин айтып берүү. Мисалы үчүн биз көп сурайт да, кана сенин Кудайың дейт да, Кудайың болсо мына мен шапка мургутам, кармап алсынчы дейт. Мен андай адамга эмне деп жооп беришим мүмкүн? Сен келезоосуң, ушу акылың жетпей атат, сен маңкуртсуң дейминби? Андай десем өзүнө окшоп калам да, чынбы? Мен ага түшүндүрөм, аксакал, андай эмес. Сиз угуп көрүңүз, мен айтып көрөйүн. Жакпаса аны оюңузду өзүңүз билесиз. Деп мен билгенимди төкпөй чачпай акырын, жакшы мүнөз менен, сылык мүнөз менен аракет кылам. Демек, кимдир бирөөнүн билбегендигин маскаралабастан тетирисинче анын билбегендигин билдирүү үчүн жакшы сөз менен түшүндүрүү, жумшак сөз менен түшүндүрүү бул жакшы мүнөз дейт. Жакшы сөз дейт, пайгамбар айтат. Жакшы сөз бул садака дейт. Садака дегенди билесиңер, садаканын сообу көп. Муну мусулмандар жакшы билет. Садака кылган оңой эмес. Кудайга ишенбегендер садака кылышы оңой эмес. Ошон үчүн Кудайга ишенгендер садака кылат. Ал эми жакшы сөз садака дейт. Акыркы биздин сөзүбүз, демек, биз эгер талаш муктаждыгы келип калса кандай кылабыз? Биринчи ой жүгүртөбүз. Ушул талаш бизге пайдабы же пайда эмеспи? Эгер пайдасы жок талаш болсо, ал талаштан эмне кылабыз? Баш тартабыз. Эгер ал пайдалуу талаш болуп калса, кантип талашабыз? Жумшактык, сылыктык, жакшы сөз менен. Суроолор барбы? Анда үйгө тапшырма, эмки сабакта сурайбыз. Айтыш талаштар боюнча кыргыздын нукура сөздөрү макалдарын жаза келиңиздер, талкуулап дагы көрөбүз. Анан бүгүнкү сабактан уккан билгендериңиздерди сиздерге аманат, ата-энеңиздерге, бир тууганыңыздарга, жора жолдошторуңузга жеткириңиздер. Кимдин талашып атканын көрсөңүздөр, жаман талаш болсо өтүп кете бериңиздер. Эгер пайдалуу талаш болуп кимдир бирөө адашканы турган болсо, түз жолго салганы аракет кылыңыздар. Демек, эмки жумага чейин саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.